Мен вообще лагерге барған емеспін. Біз Шоңалайдан келгенбіз. Ой, қаяқтағы лагер. Тоғда жүргенде айт десең, жайлауға шығып, уйсап, қойсап, балдарды бағып жүргендегін айт десең, айтып беремін ошоларда. Барған емес. Балдарыңыз каникулда кандай өткөрөт? Лагерге барышабы? Жақсы жайлауда. Мен көбінше немеге, лагерлерге барып өткөрөт эле. Мисалы, өзгөндөгү жаңарыктагы строитель лагерине барганмын. Дагы Нокаттагы космос лагерине барып алып күндөрүм ошондой жакшы күндөрдө. Эсте калган нелериңиз болгон учурлар? Жакшы. Лагердеги эсте калган учурларым бир жолу эжекем неме концерт уюштуруп калдык. Ошондо бир группалаш Алишер деген өзбек бала эле. Мен кыйла кичине мезгилим эле да, эми экөөбүз короче неме кылды да, мындай. Неме аткарасыңар деп, ол мага түнү свиданияга келип, мен ынабай эжекке урушуп, сен аткарасың деп, анан ошол аткарганмын. Ошентип кызыктуу, ошол күн эсиме түшүп кетти. Мен ошону чакырганан биринчи орунду ээлегенбиз. Ошол неме үчүн бизге жюрилер жалаң 5 деген баа койгон. Ошол. Эртең менен туруп, зарядка, завтрак, обед, анын ортосунда балдар шахмат, шашки, кыздар дагы ойноп өздөрүнчө. Кайсыл жерде болгон? Өзгөндө. Лагерге эсимде деле жок, кичинекейимде барганмын да. Барганмын кичинекейимде. Кандай кызыктуу окуялар болгон? Мен биринчи барганда өзүм отрядымды таппай ыйлаганмын да. Ошол эсимде калган кичинекейимде. Сонун өткөрчүлүм, жайлоолорго барчылым, кара койдун мазарларында жүрүп, жылкыларды, малдардын саанын иччилим. Каникулда тоого чыгат элек, лагерлерге барат элек. Эми азыр лагерге барганда балдарга кыйын болуп калды. Лагерлер дагы жок болуп кетти, көптөгөн лагерлер. Эми ар кандай конкурстар, кечинде кино, танцы дегенде, ошо.